Саламатсыздарбы? Улуттук маалыматтык агенттик болгон Кабар агенттигинин студиясында бүгүн статус көрсөтүүсүнүн кезектеги коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Ишеним фракциясынын лидери десек дагы болот, белгилүү саясатчы Ормонов Улукбек Зулпукарович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Улук мырза, сөзүбүздүн башында азыр жыл жыйынтыкталып атат. Парламенттин ишмердүүлүгүнө 2 жылдын тегерегиндеги убакыт болуп атыптыр. Сиздин көз карашыңызча парламент өзүнүн вазифасын кандай деңгээлде аткарып атат? Бул жалпысынан биринчи сөзүбүздүн башы болсун. Негизи туура мына 2021 жылы 28 ноябрда шайлоо өткөн. Ушул 1 жылдын ичинде парламентте болгон окуялар аябай эле көп окуялар болду. Себеби биз ушул президенттик башкарууну тандап алып элибиз, жалпы элибиз. Ушул жаңы конституциянын негизинде түзүлгөн же болбосо шайланган парламент катары көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Жалпы элибизде ушул мурдагы буга чейинки ушул 5-чакырылыштагы, андан кийинки 6-чакырылыштагы ушул биз парламенттик башкарууга өттүк деп дүйнөгө жар салгандан кийинки учурлардагы парламент менен бизди салыштырып, көбүнчө азыркы парламент мындай бир толук кандуу иштебей атат дегендей сын пикирлер айтылып келет. Негизи айырмабыз эки башкада. Ушул мурдагы парламенттик башкаруу деп биз дүйнөгө жар салган, бирок негизинен биз ошондой жар салганыбыз менен ал парламенттик президенттик башкаруу болуп келген. Ал учурда парламентте ушул өкмөттү түзүүгө укугу бар болчу. Утуп келген партиялар биригип көпчүлүк коалиция түзүп, өкмөттө ар бир партия өз сунушун берип, көпчүлүк түзгөн коалициянын негизинде кыргыз өкмөтү түзүлүп келген. Премьер-министр башкарган өкмөт болгон. Бул парламентке толук көз каранды, толук баш ийген өкмөт болуп жүргөн да. Азыркы биз ушул элибиз ушул 120 жетекчиден жададык, бир киши башкарабы деген көптөгөн сын пикирлерден кийин азыр биз ушул президенттик башкарууга өттүк. Бул жерде парламенттин негизги ролу ушул мыйзам чыгаруу, андан кийин ушул министрлер кабинетинин кылып аткан иштери боюнча бюджеттти бекитип берүү, албетте эл менен бийликтин ортосундагы бир элдин сөзүн жеткирүү. Себеби азыркы парламент бир мандаттуулардан дагы партиялык тизмемен түзүлгөн да аралаш келип калды да. Бул дагы өзүнчө бир көптөгөн түшүнбөстөр жаратып келатат. Бир мандаттуулар булар бир партияга баш ийбейби? Биз ушул жаңы калыптанып келаткан партиялык башкарууну жок кылып албайбызбы деген дагы коркунучтар бар. Бирок негизинен ушул жаңы типтеги парламентибиз аралаш партиялык тизме менен бир мандаттуу менен келген парламент өзүнүн ишин аткарып келатат. 1 жылдын ичинде баа бериш өтө кыйын. Себеби негизинен ар бир иштеген парламентке кийинки парламент ишин баштаганда баа берилет. Салыштырмалуу. Туура. Азыр бизди салыштырмалуу ушул өкмөттөн жакшы сурабай атышат. Өкмөттүн бир нотариальный конторасы болуп калды, алып келгенин колдоп турат дегендей сын пикир көп айтылып келатат. Бирок ошого карабай парламент, менин жеке оюм, мен 4 чакырылыш депутат болдум. Азыркы парламент дагы өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында мамлекет үчүн, эл үчүн өзүнүн ишин кылып келатат. Сиз айткан азыркы маалыматтар менимче бул абдан маанилүү маалыматтар да. Мен чынын айтайын, мен деле буга көп маани берип өттүм. Чындыгында эле парламенттин азыр табияты өзгөрдү да. Биз жана президенттик парламенттик башкарууда парламент кандайдыр бир деңгээлде башкарууга катыша алчу эле. Азыр чындыгында президенттик башкаруу, парламент мыйзам
чегинде өзүнүн жумушун кылып атыптыр да. Бул аябай маанилүү. Тилекке каршы менимче сиздердин өзүңүздөрдүн коллегаларыңыздардын арасында дагы ушул айырмачылыкты көп байкагандар бар окшойт. Түшүнгүсү келбегендер бар. Атайын түшүнгүсү келбейт. Атайын түшүнгүсү келбейт муну. Биз ушул дагы эле башкарышыбыз керек, дагы эле биз сурашыбыз керек. Эми мен муну түшүнөм, жаңы келген депутаттарда бул болезнь роста деп коет. Мен эл шайладыбы, мен өзгөчө бир мандаттуулар. Мен ушу катуу сүйлөшүм керек, катуу урушушум керек дегендей. Саясий карьерамдын бир башталышы бир жакшы де. Тажрыйбалуу депутаттар болсо, ошо мурдагыдай өкмөт түзө албай калганына, же болбосо муну сурай албай калганына бир немеси бар дагы, катуураак талап кылалы, же болбосо мына биз өзүбүздүн укугубузду бардыгын берип салдык деп өзгөчө Адахан Кимсанбаевич кече катуу сүйлөдүм деп атат, бирок түштөн кийин айтылды, бирок баары бир бул сөз айтылды. Түкүрдүм дегенде ал өзүнө өзү түкүрдү да. Эгер мындай түшүнгөндө ошондой эле болот. Ооба, бийликке түкүрдүм деген өзү бийликтин башында туруп, бийликтин бутагынын биринин бир фракциянын башчысы, парламенттик мыйзам чыгаруу бийлигинин жетекчилеринин бири катары өзүнө өзү түкүрдү да бул жердечи. Улук мырза, сөзүбүз маанилүүрөөк болуш үчүн мен бир башка немеге оңуткө бурайын. Эсиңизде болсо, жыл башында президентибиз жаңы шайланып келгенде айтылган ойлордун бири болчу, анын менимче негизгиси болчу. Биз парламент табиятынан 7-чи чакырылыштын депутаты болуп отурабыз. Парламент өзүнүн тарыхында 3800дөн, мүмкүн бул мындай так эместир, бирок ушул тегерегинде айтылып жүрөт, 3800дөн ашык мыйзам чыгарылыптыр. Анан көп мыйзамдар аткарылуусу же болбосо бири-бирине каршы келген мыйзамдар абдан көп. Биз мыйзамдардын ревизиясын жүргүзөлү деген бир чечим кабыл алдык эле. Ошол кандай өңүттө жүрүп атат? Азыр ошол жумуштун алкагында юстиция министрлиги аябай көп жумуш аткарды. Көптөгөн бири-бирин кайталаган же болбосо ошо бири-бирине дал келбеген мыйзамдарды жокко чыгаруу иштери мына бир жылдын ичинде ишке ашып келатат. Же болбосо ошол көптөгөн 3-4 мыйзамды бир нукка бириктирип, бир мыйзам катарында алып келген учурлар бар. Толуктоо менен ооба. Себеби ушул бийлик алмашкан сайын эле кээде ушул мыйзамдарда бир сөздү өзгөртүрүп дагы анан кийин келип аткан мыйзамдар көп болгон да. Өзгөртүү иретинде негизи жакшы мыйзамдар көп, бирок ошонун аткарылышы кандай болуп атат? Маселе ушунда да, азыркы иш жүзүндө. Биз ушул жаңы шайланган парламенттагы ушул мыйзамдардын аткарылышына көңүл бурушубуз керек. Мыйзамдар кандай иштеп жатат? Ошо аткаруу бийлиги ошо мыйзамдар так аткарып атабы? Биз ушуга дагы көңүл буруп, ушул таризде дагы парламенттин өзү үчүн дагы бул бир өзгөчөлүк. Ойлойм, буга биз жетишсек, ошондо гана бизге жакшы баа берилет кийин. Негизи мыйзамдарды көзөмөлдөө бул парламенттин негизги вазифасынын бири. Негизги вазифасынын бири туура. Бир мисал кылалы да, мен билгенден бир аз маалыматым бар. Сиз бир абдан, бул менимче коомчулукка абдан пайдалуу мыйзам болчу, жанагы ысырапкерчилик боюнча. Ушул мыйзам өттү, ишке кирдиби, кирсе кандай деңгээлде иштеп атат? Себеби биз аз көрүп атабыз, той топур баягы эле биз билгендей эле өтүп атат да. Бул жерде мындай болду да. Биз ушул мыйзамды 6-чы чакырылышта алып чыгып, коомчулукка, коомдук талкууга алып чыгып, мен ушул 4 чакырылыш депутат болсом, мен бир дагы мыйзамга мындай коомдук талкууда ушундай бир комментарийлер, же болбосо пикирлер айтылат, реакция болгон эмес да, аябай 3000-4000ден ашуун сунуштар болду. Бул керектүү мыйзам экендигинин белгисинин бири да ушул коомчулукта. Биз ушул парламентте биринчи окуудан өткөргөнбүз муну. Биринчи окуудан өткөндөн кийин дагы сын пикирлер көп болуп, ушул экинчи окууга даярданып аткан учурда президент өзүнүн указы менен ысырапкерчиликти ушул
тыюу салуу боюнча, азайтуу боюнча атайын указ жараян чыккан. Указ чыгып, ошол указдын негизинде жерлерде иш-чаралар өткөрүлө баштады. Бирок тилекке каршы ошол кээде биз аткаруу бийлиги туура мыйзамды же болбосо туура указды дагы жеринде туура эмес аткаруудан, туура эмес түшүндүрүүдөн элдин ичинде бир тескери ой пикирлер пайда болуп калды да. Бул такыр эле барына тыюу салат деген эмне биз кыргыз экендигибизди унутуп калабызбы, салт санабыз кайда калат деген катуу сын-пикирлер айтылгандыктан биз азыр ошол президенттин указы менен президенттин администрациясы менен биргеликте мыйзамды толуктап иштеп чыгарып атабыз. Мен ойлойм, жакында парламентке алып чыгабыз биз экинчи окууга. Ошол толукталган, ушул элдин пикирин эске алган мыйзам долбоору бул керек. Себеби кыргыз ушул ашкере ысырапкерликти бул жана сөөк коюудан эмес, өзгөчө той топурларда ушул 1000 кишини чакырып, же болбосо бири-биринен ашып түшөм деп 600-700 кишини чакырып эл көрсүн деп. Эл көрсүн деген, мындай айтканда кожо көрсүн да деп коебуз биз. Ушундай нерсеге биз чек коюшубуз керек. Муну өзгөчө биздин сыртта жүргөн, ушу сыртта эмгектенип, ушу кыйналып тапкан тыйынын ата-энесине ушул айылга жиберип аткан жигит кыздарыбыз катуу талап кылып атышат. Тототпойсуңарбы эми ушул кыргыз качанга чейин ушул жарышуу менен бири-бирин мен кыйынмын деген менен келебиз дегендей жаңы жаш муунда ушул талап бар азыр. Туура, менче бул туура талап. Себеби тапкан ташыганын бир күн, 2 күндө 500 000 адамга таркатып салгандан кийин өмүр бою ошону кайра ордун толуктайм деп кыйналыштын менимче бул акылдуулук эмес да. Негизи кыргыз эли, биз улут, кыргыз улуту сөзгө абдан чоң маани берген элбиз да. Ар бир сөз жөн айтылбайт. Сиз жетекчилик кылган Ишеним фракциясынын аты дагы бул жөн эмес, Ишеним. Туура. Бул абдан чоң сөз. Негизи эле ушул партия парламентке келердин алдында берген убадаларын өзүнүн шайлоочулардын алдында ишке ашыра алдыбы Ишеним партиясы? Эми ар бир эле саясий партия шайлоо өнөктүгүндө ушул элдин көңүлүн бура турган, бизди шайласаңар биз ушундай өзгөртүү алып келебиз деп убада берип келет. Бирок негизинен бул дагы жанагы биз мурдагы бир жол менен кеткендей болуп жүрөт да. Бул жанагы парламент өкмөтү түзгөн убактагы бир жолго түшүп алдык да. Ошондуктан биз келсек эле катырабыз, антебиз, мынтебиз деген убадалар менен эски жол менен келип калдык. Негизи биз президент башкарып өткөндөн кийин биз ушул аткаруу бийлиги президентке жалпы элибиз мүмкүнчүлүк берди азыр. Мына бир киши башкарсын. Ушул алдыга жылалы. Ушул чурулдап эле бардыгыбыз 100 киши башкарып алып эле ар ким өзүнчө чоң боло бербесин дегендей ойлор болгон. Бирок биз парламентке өтүп келгенден кийин ошол өзүбүздүн элге айткан убадаларыбызды ушул аткаруу бийлигине сунуш берүү менен ушундай мыйзамдардын негизинде атайын иш алып барышыбыз керек. Биз ал иштерди кылып жатабыз. Албетте бүт эле убадалардын баарын аткарыш бул кыйын, мүмкүн эмес. Биринчиден ошол убаданын баарын аткарыш үчүн эгерде бир партия өтө көпчүлүк добушка ээ болуп ушул бүт саясат жүргүзөм десе, бул башка маселе. Биз ушул Ишеним партиясы 12 мандатка ээ болдук. Туура айттыңыз, акыркы убакта элдин бийликке болгон ишеними жоголуп бараткан. Биз ошол ишенимди кайтарабыз деген убадабыз бар. Ушу эл менен бийликтин ортосундагы ишеним болбосо,
алдыга жылуу кыйын болот. Азыркы учурда мына сын пикирлер айтылганы менен мен ушул 22 жылдын жыйынтыгын айтып келсем, Садыр Нуркожоевич келгенден кийинки негизги убадаларынын бири бул кумтөр маселеси болгон. Бул ушул шайлоого чейин деле өзүнүн саясий ушул карьерасындагы ушул кумтөр деп чыркырап элге өтсүн деп жүрүп камалып чыкты. Ушул саясий куугунтук көрдү. Эч ким Кыргыздын 30 жыл тарыхында канча бийлик алмашты, канча жетекчи келди. Азыркы биздин ушул саясаттагы кишилерибиз дагы көпчүлүгү айтып жүрүшкөн мүмкүн эмес. Бул толук кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү жок деп келишкен. Ошого карабастан ошол скептиктердин айтканы болбой, Садыр Нуркожоевич ушул өзүнүн берген убадасын аткарып, кумтөр экенин элге алып берди. Бул ушул Кыргыздын 30 жыл тарыхындагы эң чоң окуянын бири деп койсок болот. Буга дагы баа берилет жакында. Мына 1 жылдык иштегенден кийинки көрсөткүчтөр өзү эле көрсөтүлүп турат. Айтып кетсем дагы мына 36 миллиард бул айтканга жеңил. Ошондой суммадагы социалдык кызматкерлерге, пенсияга, өзгөчө мугалимдерге кызмат акысын мындай жогорулатуу чындыгында болгон эмес. Биз аз-аздап мүмкүн болушунча 20%, 30% көтөрүп жүрүп, кээде ошол инфляция ошол көтөрүлгөн сумманы да жеп койчу да. Азыркы учурда мен өзүмүн да ушул айылда курдаштарым бар, классташтарым бар. Айылдагы мугалимдер, эжекелер биринчи жолу айтышты. Биз чыныгы өзүбүздүн эмгек акыбызды ала баштадык. Ошол башталгыч класстарга сабак берген эжейлердин кубанганын көрүп, алардын биздин эмгегибизди эми баалай башташты деген сөздөрүн уккандан кийин мен ойлодум, азыркы ушул министрлер кабинети президент баш болгон өзүнүн саясатында туура жолдо кетти деп айтсак болот. Себеби ошол каражаттын бардыгы жөндөн жөн келген жок. Бул ушул талыкпаган эмгек, ошол ишкерлер менен салык чогултуудагы жетишкендиктер, наразычылыктар болуп атты канча. Мына себеби бул дагы ошол азыркы өзгөртүүлөрдү туура түшүндүрүүдөн, ишкерлердин ошол өзүм эле таппайын, ошол тапканымдан өкмөттүн мамлекетке болгон салык төлөп берейин деген түшүнүктү толук калыптандыруунун үстүнө иштелип атат азырча. Мен сөзүңүзгө кошулам, себеби биз азыр эми ушундай убакыт болуп атабы билбейм. Коом абдан бөлүнүп, ар кандай сын пикирлер айтылат. Ошол эле жанагы айлыктарды көтөрүүдө дагы чоң сын пикирлер айтылды да. Алардын келтирген жүйөлөрүнүн бири ушул азыр эми дүйнө жүзүндө бүт бардык нерсе кымбаттап атат. Бул закономердүү нерсе болуш керек болчу, көтөрүлүш керек болчу да. Бирок Кыргыз мамлекети, анын башында турган бийлик өкүлдөрү ошол көтөрүүнүн мүмкүнчүлүгүн тапканын эч ким айтпай атат. Туура. Себеби жанагы баа көтөрүлүүдөгү менен бирге кошулган каражаттан көтөргөндө мынчалык көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болбойт болчу. Айтып атпаймынбы, бул орусча айтмакчы естественный прирост деп коет. Жылыга ошол баа көтөрүлүүдөн же болбосо түшкөн мындай салыктардын көбөйүүсүнөн көбөйтүү мынчалык деңгээлде болбойт болчу. Ар бир бийлик аракет кылып келген. Ар бир бийлик ушул инфляциянын негизинде, башканын негизинде ушул нерселерге көз салып, бирок быйылкы жылдын дагы өзгөчөлүгү бар. Мына бардыгыбыз байкагандай, жанагы Россия менен Украина ортосундагы чыр-чатак бул дүйнөлүк экономика таасирин берип атат. Биздин союздаш, өнөктөш болгондуктан бизге таасирин катуу берип атат. Анын үстүнө пандемия да болду. Пандемия болду. Эми мунун бардыгын айта берсек аябай неме көп. Бирок биз кээде ушу жакшыны жакшы деп айтыштан дагы өзүбүзчө
бир тартынгандай жүрөбүз да. Эмне себеп деп ойлойсуз? Бул биздин ушул калыптанып калган Көрө албастыкпы? Жок, бул ушу Ичи тардыкпы? Эмне деп буну ачык эле айтышыбыз керек болуп атат. ушундай бир нерсе бар да. Эмне үчүн бул биздин саясий элитанын ичиндеги мурдагы иштегендер эмне үчүн мен иштегенде ушундай кыла албадым деген бир кызганыч болуш керек. Мен да ушинтип ойлойм. Же болсо биз келгенде мындай кылмакпыз деген дагы бир өздөрүнүн Ушул жумушту биз кылсак болмок дегендей. Ушундай нерсе бар да. Себеби Кыргызстан биз эми чоң өлкө эмеспиз. Саясатчылар баардыгы бири-бирин тааныйт, бири-биринин мүмкүнчүлүгүн билет. Туура. Ошондуктан өзгөчө мына коррупцияны ооздуктоо жаатындагы иштерди дагы айтып кетсек болот. Аракет катуу болуп атат. Бирок кээде жанагы ушул канчалык айтылып атса дагы, иштер болуп атса дагы ошону жолго түшүп аткан жетекчилерди көрүп таң калбай койбойсуң да. Бул дагы бир кыргыздын өзгөчөлүгү. Негизи мамлекетте эгерде негизги бийлик бутактарынын бири бул парламент да. Мен жеке көз карашымда парламент бул парламентте отурган адам, депутат. Бул кол жеткис абдан бийикте турган бир адам катары эсептелчү да. Парламент табиятынан өзү ошондой институт болуш керек. Болуш керек болчу. Демейде биз айрыкча могу шайлоо алдында көп байкалат бул. Мисалы үчүн бир айылда бир көпүрө жок болсо, мен ушул көпүрөнү салып берем. Же болбосо мектеп салып берем, же жолду оңдоп берем. Биз 30 жылдан бери ушундай локалдуу жер-жеринен көйгөйдү чечебиз дагы, бирок фундаменталдуу чечкенди көп көңүл бурбайбыз да. Парламенттин негизги мүмкүнчүлүгү менимче ушунда болуш керек. Жанагы бардык көйгөйдү мамлекет боюнча, мисалы үчүн таластын бир жеринде көпүрө проблема болуп атса, андай проблема ат башыда да болушу мүмкүн. Оштун кара суусунда да болушу мүмкүн. Көлдүн дагы бир жеринде. Ушунга көңүл бурабы парламент? Эң туура байкадыңыз, бул эми социалдык маселелердин жылдап чечилбегендигинин жыйынтыгы да булчу. Себеби шайлоо учурунда кайсы жерге барсаң, ошол жердин маселеси айтылат. Бул мына курултайда көрсөтпөдүбү? Курултайда дагы ушул мамлекет деңгээлдеги маселелерди көтөрөлү деген аракет болду. Бирок келип эле ошол шайланган делегаттар өзүнүн жер-жердеги болуп аткан маселелерди көбүрөөк айтышты. Бул эми мен ойлойм, бул барып токтой турган маселе. Себеби мамлекет канчалык экономикалык күчтүү болуп, ушундай социалдык маселени чече баштагандан кийин ошондо башка маселе көтөрүлө баштайт. Бүгүн бул эми айла жоктун иши деп койсок болот. Депутаттар, бир мандаттуу депутаттар, округтан келгендер эми бул ошол округга байланган депутаттар. Округтун ошол жердеги маселеси, милдетин алган депутаттар. Ошол жердеги жергиликтүү бийлик чечпей аткан маселелерди алып келип жогорку бийликке жеткирип, жанагы бюджетти караганда мүмкүн болушунча талаш тартыш үчүн эмне чыгат. Эгерде ушул толук бюджет бардык маселеге жеткенде мындай нерсе болмок эмес. Бул ушул тартыштыктын болгондугунун эсебинен ушул маселелер коюлат да. Мен ошол айтып атпаймынбы? Кайсы жерге барсаң, ошол ар бир айылда айтышат да, туура мамлекет оңолуш керек, мамлекетте жылыштар болуш керек. Бирок биздин могул бала бакчабыз жок болуп атпайбы? Ушуну ким чечип берсе, биз ошону колдойбуз деген сөздөр да айтылып келет да. Бул да биздин элибиздин ушу шайлоого болгон, депутаттарга болгон калыптанып калган бир көз караш да. Муну мен ойлойм, ушул партиялык шайлоо ошону бузуш керек. Ошол депутат бир жердин эмес, жалпы элдин депутаты болуп, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди көңүл буруп, мамлекет чече турган нерселерге көбүрөөк басымдуулук кыла турган жолдун бири ушул партиялык шайлоо. Өзгөчө биз мына былтыр дагы өзгөчөлүк киргизилди. Партиянын эмес, ушул партиянын ичиндеги адамдарды да шайлоо.
бул саясатчынын ушу кыргыз саясатында жүргөн саясатчылардын мына мен кыйынмын дегендерге эл өзү баа бере баштады да. Чыныгы баасын ала баштады. Ооба, мурда өзүнүн туугандары гана шайлап бир жерден шайланып аткан болсо, бул жерде жалпы Кыргызстандан кандай добуш алды ошол саясатчы. Мен ойлойм, мына азыр биринчи шайлоо болду, кийинки шайлоодо ошол баа бериле баштайт. Ошондо шайланып келген депутат кийин шайлоо барам деген саясатчы бир жердин маселесин эмес, жалпы Кыргызстандын маселесин көтөрө баштайт. Жалпы элдик маселени көтөрүп, ошондо жалпы эл ага баа бере турган учурда келет. Маселе көтөрүүдө негизи ар бир депутат, биз партия деп карайбыз, фракция деп карайбыз, комитет болушу мүмкүн, бирок ар бир депутаттын деңгээли, интеллектуалдык кандайдыр бир базасы чоң роль ойнойт болуш керек да. Сиздин көз карашыңызда мындай эски депутат катары, тажрыйбалуу депутат катары парламент азыркы отурган кесиптештериңиздин деңгээли кандай деп ойлойсуз? Мына биз коомчулукта сөз болгондо эле айтышат да, мына легендарлуу парламент деген наамга татыктуу болду ошол биздин эң биринчи парламент. Эң биринчи парламентибиз. Андан кийинки биз көп өзгөрмөгө татпайбызбы? Андан кийин биз эки палаталуу парламентти көрдүк, аракет кылып, мыйзам чыгаруу, эл өкүлчүлүгү деп. Андан кийин кайра толук бир мандаттоого өттүк. Биз изденүү жолундабыз да азырчы. Өсүү жолунда. Өсүү жолундабыз. Ушул жолдо албетте жанагы партиялык шайлоого өткөнүбүздө биз ушул партиялык жолдун дагы бир эң жаман жагын тандап алганга жетиштик да. Тандап алдыкпы же жасап алдыкпы? Жасап алдык да, ушул жасап жанагы алтын тизме деген пайда болду. Биринчи ондук деген пайда болду. Ким акчасы көп болсо ошол жылбай турган бир неме келип алдык. Изденүүнүн жолу менен азыр биз ушул партияга дагы, адамга дагы ошол талапкерге дагы баа бере турган бир учурга келдик да. Барып ошол элдин өзүнүн ошол талапкерге болгон көз карашы, ою өзгөргөн сайын ошончолук билимдүү, ошончолук эл үчүн иче турган талапкерлер келе баштайт. Бир маалда бир жана партиялык жолду баштаганда ушул жанагы алтын тизме деп башка болуп, эл бир иренжигендей болду да, бул партияң деген болбойт турбайбы? Бул не деген? Ошонун негизинде мына бул 2020 жылкы дагы эл көпчү айтты го, партияң болбойт экен. Бир мандаттуу эле карап неме кылалычы дегенге чейин барбадык. Ошондой сунуш болду. Менимче ошон үчүн кирип калды болуш керек. Ошон үчүн кирип калды аралаш системачы. Негизи бул ошол партиялык жолдун ошол жолдун дагы биз эң бир жаман жагын тандап алгандай болдук да. Мен ойлойм, бара баары бир биз парламентаризмди өнүктүрүүнүн мына бул көпчүлүк жолун көрүп атабыз. Биз бул 1 жылда, 10 жылда болбой турган нерсе. Бул барып калыптанат. Мен ишенем, ушу барып бизде дагы ушу парламент бир өзүнчө мына мен өзү 2005 жылы шайланып келгенде парламентке, ушу парламенттеги депутаттарга жанагы легендарный парламенттен калган бир сый күчтүү болчу. Сый күчтүү болчу. Ушул статусу да абдан жогору. Менин депутатым, бул ушу биздин элибиздин депутаты, кыргыз эл депутаты деген көпчүлүктө, коомчулукта ой барды. Кийин барып жанагы партиялык тизме менен алтын тизме байлар келе баштаганда эл иренжиди, артка таштады да, кайта да койчу, болбойт экен бул деген ойго чейин барды да. Чыныгы эл өкүлү болбой калды. Ооба, ошонун негизинде элдин парламентке болгон ушул сын пикири өстү. Бул дагы эле мурдагылар шайлап алдыкпы, бул не дегендей деген ойлор пайда болду. Мен ойлойм, ушунун баардыгын биз атайын ушу шайлоонун мыйзамдарын өркүндөтүү менен акырын жолго салып, жанагы ушул шайлоодогу паракордукту жоюу керек, сатып алууну жоюу керек. Мына бул 21 шайлоодо бийлик көрсөттү. Эгерде бийлик катуу берген киши дагы, алган киши дагы жооп берет десе, токтотсо болоругун көрсөттү да. Мурдагыдай жанагы кызматкерлерди шайлоого тартуудагы мына мугалимдер 21 жылы аябай ыраазы болушту.
катышкан жок да. Себеби аларды катуу айтылды. Мурда ошолорго эле бийликтин партиясы жүктөп, ошолор негизги негизи эле административдик ресурс колдонулган жок такыр. Эми такыр колдонулган жок дегенден мен алысмын, бирок катуу аракет болуп, ушул шайлоо өзгөчө шайлоо болду. Ошол кызматкерлердин көпчүлүгүнүн катышпагандыгы менен. Эми жашыруу катышуулар болду. Муну эми биз такыр катышкан жок десек болбойт. Бул эми пендечиликтин. Да, мурдагы ачык немеге караганда бул жолу бир ушундай оң жака жылуу болду. Биз ошону күчөтсөк, жоопкерчиликти. Жанагы ошол берген эле эмес, мына мени шайла деп алганын дагы жоопкерчилигине караганда ошо маалда гана оңолобуз. Менимче бул туура эле. Берген күнөөлүү болсо, демек алган күнөөлүү болсо, демек берген да күнөөлүү да. Тескерисинче берген күнөөлүү деп аткан болсок, алганын да күнөөлөшүбүз керек дегенде. Алганын да күнөөлөшүбүз керек. Эми албетте парламентаризм жөнүндө, парламент жөнүндө абдан көп айтсак болот, бирок мен сиздин бир сөзүңүзгө абдан кошулам. Бул убакыт менен бааланчу нерсе. Анын үстүнө парламент деген биздин кыргыздын табиятына, кыргыз менталитетинин табиятына мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде бир аз жатыраактыр. Бирок курултайдын деңгээлинде бул эл өкүлү да. Мисалы үчүн сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Мейли биз муну мындай таштайлык. Сөзүбүздүн аягында десек да болот. Мүмкүн билинбей атып 30-40 мүнөт өтүп кетти окшойт. Сиздердин партиянын, фракциянын ушул жылдагы жасаган жумуштарын айтып бере аласызбы? Негизги кандай мыйзамдар сунушталды? Кайсыл мыйзамдарды сиздер коргой алдыңыздар, өткөзө алдыңыздар? Элге кандай пайдасы тиет? Биз эми мындай бир өзүнчө биздин фракция мындай мыйзамды алып чыкты деген чоң мыйзамды алып чыга элекпиз. Азыр анын үстүнө иштеп атабыз биз. Себеби мыйзам чыгаруу бул жөнөкөй процесс эмес, бунун үстүнөн бул татаал процесс. Өзгөртүү киргизүү жеңил. Ошо иштеп аткан мыйзамга мындай өзгөртүү кылалы. Толуктап же өзгөртүп? Толуктап. Жаңы мыйзамды карап, ушул мыйзамда кандай болот деп биз азыр биздин фракция атайын ушул банктар боюнча мыйзамга көңүл буруп, себеби коомчулукта ушул жанагы банктардан кредит алгандар, үйлөрүн залогко коюп алдырып койгондордун нараазычылыгы күчөп турган учур азыр. Биз ушул маселеге фракциянын чечими менен атайын көңүл буруп ушул мыйзамдын үстүнө иштеп атабыз. Экинчиси могул турак жай кооперативдери боюнча дагы. Жанагы үй алып берем деген кооперативдерби? Ошолорду акча берсең бир аз аябай чоң чоң болот. Ошолорду мыйзамдаштыруу боюнча дагы ошонун үстүнө иштеп атабыз. Себеби жоопкерчилик жок жерде ошол нерсе көбүрөөк болот экен. Элди ушул жана бул пирамидада өзүнчөчү. Алдыңкы алгандар, алдыңкы тизмеде тургандар квартира алып аларды реклама кылып көрсөтүп туруп, артындагыларга жетпей калып, акыры эгерде ушу кооперативдин башындагылар мындай бир алдамчылык кылган болсо, көпчүлүк элди көчөдө калтырып коюп атышат да. Калып калып атышпайбы? Калып калып атышат. Ушул маселеге биз дагы азыр көңүл буруп, ошол мыйзамдын үстүнө иштеп атабыз. Бул абдан маанилүү мыйзам болот. Ушул эки мыйзамга көңүл буруп биздин фракция баштадык. Мындан тышкары биз бир жылдын ичинде атайын көчмө жыйындарды өткөрдүк. Биринчи көчмө жыйыныбыз бул Баткенге болду. Ушу Баткендеги себеби бардыгыбыз билебиз, буга чейин да болгон, бирок өзгөчө ушул быйылкы 22 жылдын сентябрь айындагы окуялар ачык биздин ушул кылымда чыккан кошунабыздын агрессиясы бардыгыбызды ойлондурбай койгон жок. Мындай бир Кыргызстан боюнча жалпы элди кайгыга салган иш болду. Бирок ошол учурда биз ошол жаштарыбыздын ушундай оор учурда бирге ала тургандыгын, кыргыз элинин ушундай биримдикке умтулуу немеси күч экендигин да көрсөтө алдык. Бул жанагы ковидте дагы көргөнбүз, бирок өзгөчө мына күз айында мен ушул жаштардын Баткен үчүн мен баарына даярмын деген сөздөрү
өзгөчө мына курултайда да айтылбадыбы, Баткен аксакал сүйлөгөндөн кийин калган чыгып сүйлөгөндөр мен бардык маселеми токтоттум, ушул аксакалдын сөзүнөн кийин деген ушундай кыргыздын биз өзүбүздү кээде жамандай беребиз, бирок жакшы жагыбызды айтышты дагы билбейбиз да. Биздин күчтүү бир бирге турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин каныбызда бул. Кыргыз үчүн оорчулук келген маалда катуу биригебиз дагы, анан чачыраганды дагы жакшы билебиз да. Ушул жайчылыкта бири-бирибиз менен урушканды да ушул нерсебиз бар. Биз атайын көчмө жыйыныбызды Баткенде өткөрдүк. Андан кийин Кара Балта шаарына барып, ал жерде эл менен жолугуш өткөрдүк. Фракциянын атайын өзүнүн иш пландары бар. Мен ойлойм, биз ушул келе жаткан 23-жылга өзүнчө дагы бир чечимдерди кабыл алып, эми фракциянын 5-күнгү жыйындары бул көптөгөн маселелерди карадык биз. Ошол эле банктар боюнча, биздин ушул аэропорттордун иштери боюнча, экология боюнча менимче каралды. Ошол боюнча да биз атайын фракциянын жыйындарында көп чечимдерди кабыл алдык. Алардын аткарылышын көзөмөлдөө дагы мына биздин өзүбүздүн ишибиз. Ойлойм мен 22-жыл жалпысынан жаман жыл болгон жок. Ошол Баткен окуясын айтпаганда, Кыргызстан үчүн бул алдыга жылган бир өнүгүүнүн жылы болду деп койсок болот. Тарыхый бурулуштардын жылы болду деп айтсак мүмкүн, кээ бирлери сын айтышы мүмкүн, бирок муну келечек көрсөтөт. Туура. Эми Улукбек мырза, сөзүбүздүн жыйынтыгында мына жылдын аягында отурабыз. Жаңы жылдын алдында мүмкүн шайлоочуларыңызга, неге эле элибизге айтар сөзүңүз бардыр, куттуктоолоруңуз бар? Эми мына биз 22-жыл аяктап жыл жыйынтыда отурабыз. Жетишкендиктерибизди айттык, кемчиликтерибизди айттык. Негизинен жаман жыл болгон жок. Мен ойлойм, 2023-жылдагы алдыга койгон максаттар чоң, көп. Мен жалпы элибизди, жалпы коомчулугун ушу 2023 жаңы жылыбыз менен куттагым келет. Жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, тынччылыктын, ынтымактын жылы болсун. Өнүгүүнүн жолуна түшүү ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Мен ушул 23-жылыбыз Кыргызстан үчүн дагы бир ийгиликке үндөгөн, ийгиликке жеткирген жылдар болушун каалайт элем. Жаңы жылыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Сизди болсо биз өзүбүздүн атыбыздан ушул татаал, жоопкерчиликтүү, бирок коомдо статусу бийик болгон парламенттик ишмердигиңизде ийгилик болсун. Сиздин убакыт бөлүп маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Саламатта туруңуздар.